Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. İbn Kayyum rahimahullah'ın Dartjana Dava degan kitabinde adamdardын duada, zikirde, kebir hadisтерге, kebir ayattарга ошону мындай ката түшүнүп алып, ката түшүнгөндүн натыйжасында ошол нерсе мээсине, жүрөгүнө орнуп, анан амалы бузулгандыгы, пикири бузулгандыгы, Аллах Таала менен болгон мамилеси бузулгандыгы, же болбосо ошону туура эмес түшүнүп, аны шылтоо кылып алгандыгы, кадимки кээ бир адамдар жогоруда өткөндөй, жүрөгү менен Аллахка таянуунун ордуна материалдык нерселерге таянып алгандар. Бирөөлөр болсо Аллахка таяндым деп себептер четке каккандар. Бирөөлөр болсо дуага жабышып калып, бул дуаны айтып койсом эле, же бул зикирди айтып койсом эле маселе бүттү деп, касиеттин баары, бир сырдын баары ошол дуанын өзүндө, айтылышында, сөзүндө деп, таасирдин баары ошол жакта деп байланып алган айтор түрлүү түркүн адамдар. Ошол түшүнүктөрдү оңдоодон биринде кээ бир аяттарды, кээ бир хадистерди Ибн Кайым эскерип келатат. Ушул жерге келип токтогонбуз. Ошондой эле Инфитар сүрөсүндө 6-аятында ал аятта Алла Таалам Я юхал инсану ма гаррака би роббикал карим деген аят. О адам баласы, эй инсан, ушундай берешен жоомарт болгон Аллах Тааламга карата мамилеңди эмне сени алдап койду? Мага бурулуп, буйругумду аткарып, тыйгандан тыйылып, жакшы жол менен жүрүүдөн сени эмне нерсе азгырып кетти деген аят бар да. Анан ушуну дагы ошол доордо адамдар туура эмес түшүнүп алган. Мына Алла Таалам берешен, Алла Таалам жоомарт, адам баласы баары бир ошол катасына, күнөөсүнө алданат. Бул дагы бир далил катары. Биз күнөө кылуучубуз, ката кылуучубуз, ушу менен Аллах Таалам алдына кайтып барсак деле Алла Таалам берешен, кечиримдүү, жоомарт, айкөл деген сөздөрдү алып алып, катасычан болбойт деп эмне кылган? Күнөөлөрүнө шылтоо кылган. Эми биздин табият ушундай да, күнөө кылуучубуз. Алла Таалам ушундай зат, ал кечирүүчү деп Ибн Кайым рахимахулла айтат, ушу доорунда ушундай адамдарды көрдүм дейт. Ушул аятты далил катары келтирип алган өздөрүнүн күнөөсүнө. Бул өтө караңгылык. Ал ачык эле айта салмак. Мени шайтан азгырды. Мени өзүмдүн напсим булгангандыктан, ыйманым алыстагандыктан, ушу жүрөгүм отуруп калгандыктан ушундай күнөөнүн үстүндө жүрүп калдым деп. Бир аятка шылтап, Алла Тааламга шылтабастан. Өзүнүн азгырылып кеткенин, бузулуп кеткендигин өзүнүн койбостон Аллах Тааламга шылтап койду. Мына ушул аятка шылтап койду. Мына ушундай ката түшүнүк деп. Андан кийин дагы бир тобу, бул Лейл сүрөсү 15-16 аят. Ла яслаха иллал ашқа аллази каззаба ва тавалла деген аят. Тозокто алалонгон отто жалынып күйө турган ал бактысыз адам гана күйөт. Ал ушундай адам, ал Аллахтын аяттарын, ыйманды четке каккан, жалганга чыгарган жана жүзүн буруп кайткан адам деген. Дагы бир аятта Бакара сүрөсү 24-аят уиддат лил кафирин. Бул тозок капырларга даярдалган деген. Анан бул ушул аяттарды мисалдаган. Эмне деп? Мына карап көрсөңүз, эгерде биз күнөөнүн артынан тозокко түшүп кала турган болсок, анда Алла Таала мынтип айтпайт эле. Тозокко чыныгы бактысыз боло турган адам түшөт. Чыныгы капыр адамдар гана түшөт. Мына Алла Таала айтып атат, тозок деген капырларга даярданган. Мына отко алоонун күйө турган бул бактысыз адам, а мусулман адам, момун адам, бактылуу адам. Мен капыр эмесмин, мусулман адам, момун адамдын бара турган жери бейиш деп ушул аяттарды ушундай кылып түшүнүп алган. Эмне? Күнөөлөрүнө өзүнүн айыптарын актоо менен. Главный жүрөк таза болсун деп айрымдар намаз окубай жүрбөйбү? Намаздан башка менде ушундай амалдарым бар, ал намаздын орун толтуруп кетет деп мээсине салып алган. Мына ошонун айынан ал намазга жеңил карап жүрөт да. Менде садакам бар, менде жакшылык, мен берешеммин, туугандарыма жардам берем, мындай кайрымдуулук кылып атам деп, ал ошол намазды таштап коюуну ошол менен актап атат деген сөз. Мына кадимки ушул адамдар бул аяттар менен өзүнүн кайсы бир буйрукту аткарууда, кайсы бир арамды таштоодо кээ бир аяттарга жабышат дагы ошол менен жүрө берет да. Кээ бир адамдар мисалы арак сатат, анан айтат, мен арактан түшкөн акчанан магазин иштетем, бирок арактан түшкөн акчаны садака кылып коем дейт экен да. Калганын болсо өзүм адалга жумшар эм. Сен эмнеге каяктан алдың бул түшүнүктү десе, мен садака кылып атам. Ал арам аркылуу келген ошо арактын акчасын өзүмдүн бала чакама, үй бүлөмө колдонгон жокмун деп ойлойт да. Көрдүңүздөрбү, шайтан ушундай адамдарга форчканы берет, жолду ачып берип, шыбырап, күбөрөп,
Анан ошо менен адамды жарга такап ыргытып жиберет, торуна салып алат. Албай куш мискин ушул ойду туура деп, анан мына бул доордо деле Ибн Кайым эскерип атпайбы, түрлүү түркүн адамдарды көрдүм дейт жашоо. Адал дегенди арам деп, арам дегенди адал кылып жүргөндө, буйруктарды таштап өтүп кеткен адамдар. Ушул маалыматтык оору деген ушул. Адамдын башына, мээсине туура эмес маалымат келет. Муну ошо менен ооруп, канча деген жакшылыктан коргалып, канча деген жамандыкты таштай албай жашоодо өтүп кетет, Аллах сактасын. Бул аятты каяка алып барабыз? Лайл сүрөсү 14-аят. Булар айтып атпайбы? Тозок бул капырларга гана даярдаган, тозок деген бул бактысыз адамдарга, мусулман адам, бактылуу адам. Аңдартугум нарың талат. Силерге мен эскертпедимби? Алууланган от бар деп. От деген, тозок деген бул тарабы көп, чоң нерсе туугандар. Ал жерде даракат деп коет. Тозокто даражалары бар. Тозоктун эшиктери бар. Тозоктун түрлүү жайлары бар. Капырларга даярдалган жерлери бар. Эки жүздүүлөргө даярдалган жерлери бар. Анан жазага тартып, кайра тозоктон чыгып, бейишке кире турган жерлери да бар. Мындай тозокко бир аз түшүп, капыр түшкөн жерге мусулман түшпөйт. Мушрик түшкөн жерге мусулман түшпөйт. Эки жүздүү түшкөн жерге мусулман момун түшпөйт. Булар оюнда эмне деди? Мусулман адам, момун адам эч убакта тозокко түшпөйт. Эмнеге десе, тозокко бактысыз адам түшөт, тозокко капыр адам түшөт. Кой антип коркутпа бизди. Муну кылсаң күнөө болот, ана муну кылсаң тозокко түшөсүң деп. Мындай сөзүңөн баш тарт. Мусулман момун адам эч убакта тозокко түшпөйт деп буларды не кылган шайтан? Ушундай ойду берген. Мына ушул менен жүрө берди. Мунун натыйжасы эмнеге алып барды? Күнөөлөргө жеңил кароо. Күнөө иштерге кайдыгейликке кароо. Канча күнөөлөрдү кылса дагы, ушундай нерселер менен актап койгон. Күнөөгө жеңил карап коюшкан. Сен каяка жоготосуң Аллахтын ырайымын? Сен каяка жоготосуң Аллахтын кечиримин? Эгер биз күнөө кылбасак, Аллах кечирбесе, анда эмне маселе? Биз ушул дүйнөгө жыргайлы, күлөйлү, каалаганыбызды кылабыз, Кудайдан кечирим сурап коебуз. Тозокто айтпа. Тозок деген бул капырларга арналган. Биз капыр эмеспиз да, биз акыретке, Аллах Тааламга ишенип атабыз деп дават кылган, жакшылыкка чакырган адамдарды ооздорун ушундай жолдор менен жапканга аракет кылган. Коркутпа антип, акыреттеги тозоктой. Тозок ал мусулмандарга тиешеси жок дегенче барган. Аллах сактасын. Канча деген аяттар бар. Момундар, мусулмандар да тозокко түшө турган абалдар бар. Ошол чоң күнөөлөрүнө тобо кылбай, акыретте Аллахтын алдында кечиримге ээ болбой калса, ош жазасын тартып, тозокко түшүп, анан кайра бейиш кире турган адамдар. Фаңдар тукум нарың талат, силерге мен эскертпедим беле, алууланган от бар деп. Мына ушундай даражасы бар, капырларга даярдалган. Ушундай дагы даража бар, ал момундарга даярдалган. Кыскасы тозоктун ичинде даражалар бар. Ал эми бул наадандар, жана адамдар түшүнгөн эмес, аяттын үстүнөн окуп алган, алымдарга айткан эмес. Анан ошодон жыйынтык кылып алгандагы ошо менен амал кылып жүрө берген. Аллахка моюн сунбай, Аллахтын убадасын жалганга чыгарган адамдар деп айтылат. Алымдар айтат, ошондой эле кайсы бир адам күнөөгө жеңил карап, акыретине кош көңүл кайдыгер болгон бул дагы жонун салып Кудайга жүзүн бурбай, жонун салып артка кайткан адам белгиси. Бул дагы жана күнөөкөр адамдардын белгиси. Себеби күнөөгө малын өрүп, кайра күнөөнү жасай берип, Аллахка моюн сунбай, кайра артка кайткан адамдын белгиси. Ошондой эле булар капырлар гана тозокко кирет десе, аяттар бар. Уиддат лил муттакин. Бейиш тек гана такваларга даярдалган. Бейиш таква адамдар гана. Эми ушуларга жооп берип атат шейх. Андай болсо бейиш такваларга гана даярдалган дейт. Таквалык деген бул күнөөлөр таштоого, буйруктарды аткарууга. Бул аяттан ачык далил көрүнүп турат. Кимде ким таквал болсо, ал бейиш элеринен болбойт деген сөз. Канада аят бир таап берчи, күнөөкөр болуп бейиш кирип кетет деген. Мен таң калганым, субханалла, Ибн Кайым рахимахулла ушундай орунда көргөн да, наадан караңгы адамдардын Кудайдын буйруктарын айтса, адам качып, анан ушундай аяттарга жабышып, үстүртөн түшүнүп алып, кээ бир хадистерди кармап, аны түшүнүп алып, анан муну ошо адамдарга, карапайым адамдарга жеткиликтүү болсун деп, формасы бир эле болгон менен, бир эле эреже, бир эле негизге кайтса деле, бирок түрлүү түркүн мисалдар менен мисалдай берген. Ошонун мээлерине жетсин деп, түшүнсүн деп. Ошо Ашура күнүндө, билесиздер, Ашура күнүндө пайгамбар алейхиссалату вассалам не деген? Бул Ашура дегендин күнүндөгү тутулган орозо ушундай күн, Аллах Тааламдан мен үмүт кыламын, алдыда келе турган 1 жылдык күнөөнүн кечирилишин деген.
Мына ушул Ашура күнүнө булар аябай бекем болгон көргөн. Ашураны күтүп, ошол күндө орозону төм эле чырайлуу жакшы кармашып, анан орозо бүтөлү менен эле кайра жана бузукулук иштерине кайта беришкен. Эмнеге десе, мына 1 жылдык күнөө кечирилет деп атат деген. Кээ эле жана жума бектер бар го, жума намазга барат, айт бек деп коет, айт намазга барат. Болду, анан ар намазын унутуп коет. Күнөө, арам, адал деген унутат. Болду. Жума менен бүт жабылды. Айт намазын окуп коет, жабылды. Мына буларды ошондой эмне деп коет? Ашура. Ашуранын адамдары. Ашурада орозо тутуп койгон адам 1 жылдык күнөө кечирилет деп. Ал эми ушундай келген хадистер бардыгы кичинекей күнөөлөргө айтылган. Чоң күнөөлөргө ачык тобо керек. Эч убакта бир адам кредит алып жүргөн адам, же намазын окубай чоң күнөөдө жүргөн адам, же зынада жүргөн адам, ошону таштабай, бир буйрук аткарбай, анан жөн эле Ашураны тутуп коюу, жума намаз окуп коюу, умрага барып коюу, айт намазын окуйбу, Ашураны тутабы, эч тиешеси жок. Күнөө мойдон кала берет. Эмнеге? Ал чоң күнөөгө тобонун 6 шарты керек. Ихлас керек, ташташ керек, бел байлаш керек, өкүнүш керек дегендей шарттары керек. Бул кичинекей күнөөлөргө айтылат. Намаздан намазга, орозодон орозого. Куранда Ниса сүрөсү 31-аятта Алла Таала айтат: "Ин тажтанибу кабайра ма тунхаунан нукаффир анкум сайатикум." Эгерде силер чоң күнөөлөрдөн оолак болсоңор, биз силердин күнөөңөрдү кечиребиз дейт. Чоң күнөөлөрдөн оолак болуу, тоба кылуу, алыс болуу. Анан ошондо силерди бейишке киргизебиз дейт. Ва нудхилукум мудхалан карима дейт. Жанагы намаздан намазга, жумадан жумага, орозодон орозого деген хадис, ал сохих туугандар, сохих хадис келген. Бирок ошол хадистин уландысын окушпайт. Мукаффиратум ма байнахунна идаштанабал кабайр дейт. Мына ушулордун ортосунда күнөөлөр кечирет, эгерде чоң күнөөлөрдөн сак болсо дейт. Мындайча айтканда алымдар айткан, бул шарт деген. Кимде ким жумадан жумага, орозодон орозого, намаздан намазга, умрамдан умрама күнөөлөрүм кечирилсин десе, чоң күнөөлөрдөн ташташ керек. Чоң күнөөлөрдөн оолак болуш керек. Керек болсо чоң күнөөгө түшүп алса дагы, ошону тоба кылыш керек. Ушул шарт. Мына ошондо адамдын көзүнө көрүнбөгөн, адамдык касиетиндей кыла турган канча деген күнөөлөр бар кат. Мына ошолордун баардын кечирилишине себеп болот. Анан 5 маал намаз жок болсо, оозунда калпы бар болсо, ушагы бар болсо, Кудай сактасын. Чоң күнөөлөр зынасы бар болсо, анан Арафа күндү орозо тутабы, 30 күндүк орозону тутабы, Ашура, Зулхижжаны тутабы, 1-күн, 4-күн тутабы, ал чоң күнөөлөрдүн кечиришине себеп эмес туугандар. Шуну жакшы түшүнүш. Булар ушинтип алданган да. Бул да маселе бүттү. Мына турбай, энеден тума болосун деп. Бир чогутуп умрага барып келем, бул маселе бүттү деп. Шайтан ушинтип буларды алдаган, Алла сактасын. Кыскасы, адам оюн, пикирин тууралаш керек. Адам бактылуу болом десе, бактылуулуктун себептерин жасаш керек. Бактысыз болом деген адам бактсыздын себептерин жасайт. Ошонун артынан өзүн балеге түртөт. Алма буш оозума түш деп болгон болбойт. Эч убакта амал кылбай эле, сооптун себептерин, амалдарын жасабай эле адам күнөөсү кечирилип кетпейт. Бул шайтандын ою. Адамды ушинтип кур үмүт менен, жалган үмүт менен ушул дүйнөдө бош кур өтүп кетишин шайтан каалайт. Ошон үчүн ар кандай васвастарды кылып, адамдардын мээсин айнытып, жакшылыктан кур калып, жамандыкка түшүп калыш үчүн ушундай кадамдар жасайт. Бунун бардыгы оору жолдор, шайтандын, жиндердин жолдору. Мээлерине кирип кетет, ошону өрчүп өтүп кетет. Сообройду, көзү көрөт, кулагы угат, акыл-эси бар, түшүнөт. Эмнеге өзүн өзү колуна алып, өзүнүн бактысы үчүн күрөшпөйт деп, мындай бир сырттан караган адамдар, бул бар ар бирибиздин туугандарыбыз бар. Таң калабыз го келип, тоо кылдым, эмне болду буга? Эмнеге бул намазына ушунча кайдыгер? Эмнеге жакшылык жолго мынчалык кайдыгер? Айрымдарды карасаңар 60-70 келип калган деле төргө отурган, көргө жакындап калган адамдар деле бар. Ушунчалык шалакы боштук. Ушул тоскоолдуктар бар. Ошол адамда туура эмес түшүнүктөрү бар. Напсиси оору, жүрөгү оору, ошол денеге сиңип кетет. Денеге сиңгенде кээде көзгө сиңет, кулакка сиңет, кусу келбейт, көргүсү келбейт, кычыры кайнайт. Жанагындай акыры барып жин шайтандар толук аны кишендеп туруп, итти сүйрөгөндөй эле сүйрөп алат. Оңго десе оңго, солго десе солго басат. Ошон үчүн мындай вирустардан адам оолак болуш керек. Кайсы аят же хадисти туура эмес түшүнүп ала турган болсо, өзүнүн түшүнүүнө кайтпастан ошону сураш керек. Өзү мындай карап, мунун мааниси мындай экен деп, андай болбойт. Андан кийин дагы ушундайларды көрдүм дейт. Эми бул бөлүмдө
адамдын ою боюнча айтылат. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын бир хадисин келтирип алат булар. Дагы бир ушундай шалакылыкта, бузукулукта, кайдыгерликте, боштукта ооруп калган адамдардын дагы бир таянып алган сөздөрү. Адамдар ушундай да. Айтпадык беле, бирөөгө туугандарына шылтайт. Бирөө болсо дагы бирөөгө шылтайт, бирөө тагдырына тарынат, бирөө Кудайга тарынат. Айтор өзүн мен күнөөкөрмүн, моюнуна алып, мен катада жүрөм, тобо кылайын, оңолоюн, катанын баары менде, мен жыбар эмекмин, мен туура эмес кылдым деп алгысы келбейт адам нафси ооруганда. Башка бирөөгө одар салгысы келет. Күйөөсү аялына, аялы күйөөсүнө, же баласына, же ата-энесине, же бир тууганына айтор. Ушул болду деп. Акырет күнү барганда дагы бузук адамдар не иблиске шылтайт. Ай шайтан сен кылдың бизге. Шайтан да ошондо айтат адамдар. Бузук адамдар мен силерне колуңардан жетелеп келдимби? Силер түрттүмү бияка? Өзүңөрдүн мээңер, көзүңөр, кулагыңар бар эле. Акыресиңер бар эле. Мен болгону шыбырадым. Болгону ой бердим силерге. Өзүңөр чечим чыгардыңар деп. Себеби көп надан адамдар чыгып, ай иблис шайтан сен бизди душар кылдың ушуга. Актанган аракет. Анда да эмне кылат? Шайтанга шылтайт. Алла сактасын. Бул эмне дейт? Ана инда хусни донни абди фалиядунна би маша деген хадис кудси бар. Бул дагы сахихте. Имам Ахмадда, Хакимде, Бухариде, Муслимде кыскасы бир нече немеде келген. Бул хадисте айтылат. Мен кулумдун күмөнүндөмүн деген. Мен жөндөн кулумдун оюндамын, чырайлуу оюндамын. Мен жөндөн кандай ойлосо ошондой деген. Адамдын Аллах Таалам боюнча ою кандай болсо, мен ошондоймун дегендей маани. Анан каалагандай ойлосун деген. Жакшылык ойлосо жакшылык, жамандык ойлосо жамандык. Анан булар айтып ушуну алып келип не дейт? Мына мен Аллах Таалам жөндөн оюм чырайлуу дейт. Оюм жакшы, тунук дейт. Жүрөгүм таза. Аллах Тааламды улуктайм, жакшы көрөм деп сөздөрү менен бирок ошо менен амалын оңдобойт. Булар жалганчылар. Эгерде адамдын ою тунук болсо, Аллах Таалам жөнүнөн ою жакшы болгондо анда Кудайдын буйругун аткарайын дейт. Берчи Алла Таалам ошол мен сүйгөн Кудай эмнени буйруйт экен? Көргөзчү ал эмнени тыят экен, мен тыйылып салайынчы, тыйылайын. Буйругун аткарайынчы кана деп адам эмне кылат? Ою жакшы болсо, мисалы күнүмдүк адамдардан деле мамиледен байкасаңыздар, ою бузулган адамдын мамилеси бузулат. Бирөөмө иштешип жүргөндө деле алдап кеткендер, биринчи ою бузулат, анан барып алдайт. Ою бузулат, ошондо салкын мамиле башталат. Ою бузулат, ошондо анан ортодогу мамилелеринде корстук, оройлук, шалакылык, кайдыгерликтер башталат. Ою чырайлуу, урматтаган, жакшы көргөн адам колдуңузду ашырып жасайын дейт. Аны баарыңыздар практикада билесиздер. Ошон үчүн булардын бул актануусу эч бир акылга да сыйбайт. Мен оюм туну, анан жүрөгүм таза. Эч шек күмөнсүз адамдын ою тунук болгондо амалы да чырайлуу болмок. Ою чырайлуу болгон адам ушундай ойдо болот. Аллах Таалам мен кылган жакшы амалдарымдын сообун текке кетирбейт, мага Аллах Таалам жакшы жол менен тосуп алат, убадасынан тайбайт деп да адам тобо кылып жакшылыкта жүрөт. Буйруктарды аткарып, тыйгандардан тыйылып, алдыга умтулуп жакшылыкта жүрөт. Эмнеге? Себеби ал адамдын ою жакшы Аллах Таалам жөнүндө. Эгерде бир адам элестеткиле бирөөдү иштеп атат да, могу жубар эмек мени алдап кетет. Эртең мени отургузуп кетет деп ою бузулуп ишенбегенде эмне кылып баштайт? Ишине шалак кылат, эптеп качып кетиштин жолун издейт. Туурабы? Жана кулун деле мурунку Ибн Кайым биякта эми өзүнүн доорундагы кулдар болгон да, кулдар жана башчысы ошо сүрөттөгөн да. Эгерде дейт, кул өзүнүн башчысына ою бузулганда эмне кылат? Качып кетет дейт. Ошол үйдөн качат, качып жок болуп кетүүнү аракет кылат. Себеби кожоюна ишенбейт. Бул аферист, бул алдайт, сөзүнө турбайт, мени иштетет, кордойт, мунулардын баарын обещать этет, убада кылат, аткарбайт дейт да. Ошого доверие жок да, ишеними жок болот. Анан эмне кылат? Ошо ой бузулду да. Анан ой бузулгандан кийин ошо ал амалга чыгат. Мына ошондой эле адамдардын арасынан Аллахтын баарыбыз кулдарыбыз. Мына ошондо кимдин ою бузулса, ал адамды биле бериңиз чоң күнөөлөргө түшө берет. Зулумдарды кыла берет. Карама каршылык иштерди жасай берет. Ушундай бузукулук иштерди, зулумдарды кыла бергендигинен керек болсо анын Аллах жөнүндө жакшы ойдо болуудан тосуп салат, Кудай сактасын. Шейх айтат, автор дейт, жанагы ээсинен, өзүнүн башчысынан качып кеткен кул, ал уже өзүнүн баш жөнүндө эч убакта жакшы ойдо болбойт. Мени кармап алса, эмне кылат? Азаптайт, мындай кылат, урат, сабайт, мындай кылат деп ою бузулат болду. Эч убакта оюн оңдобойт ал жөнүндө.
жаман ойдо болот. Анан колдон келишинче ошо бузукулугунда, жамандыгында жүрө берген болот. Ошон үчүн Хасан аль-Басринин жакшы сөзү бар. Чындыгында момун адам, мусулман адам дейт, өз Роббиси жөнүндө жакшы ойдо, чырайлуу ойдо жүргөн болот. Мына ошон менен адам амалы оңолот деген. Ал эми бузук адамдын Роббиси жөнүндө жаман ойдо болот. Мына ошон үчүн амалы да жаман болот. Болор иш болду, мени Кудай кечирбейт, же болбосо деп ою бузулат адам ошон үчүн жанагы күнөө иштерди улантып жүрө берет. Кудай сактасын, же үмүт үзүлүп калат толугу менен. Же болбосо мени Роббим кечирет деп эч нерсе болбойт деп кылып жүрө берет. Меккенин мушриктерин убагында кээ бир капыр адамдардын ушундай өзүн алдашкан. Эме деген мен Кудайга жаккан эле адаммын деген. Далилиң кайсы десе, мына Кудай Таалам бул дүйнөдө мага берип атпайбы, байлык десем байлык, бала десе бала, бүт телегейим тегиз. Эгер Кудай мени жаман көргөндө бербейт эле деген да. Ошон үчүн мен бул дүйнөдө да бактылуу болом, акыретте да бактылуу болом. Керек болсо акыретте Кудай мага мындай жакшылыкты берет деген. Кээде адам ушундай жагы менде ою бузулат. Ошон үчүн мен амалдарды кылбайм. А сен байкуш дейт. Мусулманга айтып атат да. Карасаң, кедейсиң, колуңда эч нерсең жок. Мына бул дүйнөдөн деле сен жыргаган жоксуң. Эгерде сен Кудай жакшы көргөндө колуңа бермек байлыкты, жакшылыкты бермек. Бул дүйнөдө жыргабагандан кийин сен акыретте деле жыргабайсың деп ушул диалог болгон да мына. Ошентип шайтан кээ бир буйрукту аткарбаган байларды ушундай жол менен азгырып койгон. Коркпой эле кой, жүрө бер жакшылыкта. Аткарбай эле кой. Эгер Кудай сенден нааразы болгондо анда мынча байлыкты бермек эмес деп алар бактылыктын Кудайдын ыраазылыгын таразан эмне менен билген? Байлык менен билген. Урас байлык түшүп атабы? Анда алхамдулилла Кудай ыраазы болот. Көрдүңүздөрбү адамдын ою бузулганда андай. Экинчи тарапта кедей адамда ою бузулуп кетиши мүмкүн. Жакырчылык болуп, кыйынчылык болуп атса, Кудай менден нааразыбы, эмне болуп атат деп оюн бузуп салбаш керек. Байды Алла Таалам кандай байлык берип сынагандай эле кедейди дагы байлыкты аз берип сынайт. Бирин шүгүр кылабы деп, экинчиси сабыр кылабы деп. Ушул сабыр менен шүгүр чымчыктын эки канатындай негизи. Ушул менен адамдын ыйманы сыналат. Жана үмүт менен коркуудай эле. Жашоо ушусу менен жүрөт, оңго солго, өйдө ылдый, бар жок, жеңил оор ушинтип. Бирок көбүн адамдар, кутулган адамдар өзү жокчулуктун кыйынчылыгында адамдарга көбүрөөк кутулушат. Бирок токчулуктун шүгүрчүлүгүндө көп адамдар кулап калат деп алымдар айткан. Мындайча айтканда, сабыр кылып коюш жеңилирээк, чем шүгүр кылып, момча байлык бийликтин үстүндө жүрүп, шүгүр кылыш кыйыныраак. Мындайча айтканда ошонун азгырыгы көбүрөөк деген сөз. Көрдүңүздөрбү, шайтан кандай кылып иштейт адам. Мына ошентип булар Аллах жөнүндө менин оюм деп туруп, ою менен азгырылган адамдар. Ошо буйрукту аткарбай, тыйгандан тыйылгандар. Ошон үчүн алымдар айткан, ой деген экиге бөлүнөт. Чырайлуу жакшы ой бар, Аллах Таалам. Аны экинчиси жаман ой бар. Чырайлуу жакшы ойду кандай аны белгиси адам жакшы амалдарды аткарып баштайт. Себеби Алла Роббиси жөнүндө жакшы ойдо. Сообун алам, жакшы үмүт менен Аллах Таалам ыраазылыгына жетем, бейишине кирем, Аллах Таалам жүзүн көрөм деген мотивация мына адамга. Ошонун үстүндө иштейт. Аллах Таалам ыраазылыгын табам деп. Ал эми экинчи жаман көргөн ой, ал оюм жакшы дейт, пикирим жакшы, менин оюм сонун, бирок эч кандай амалы жок. Бул жана кур сөз, аны күнүмдүк мамиледе эле бул убадасына турбаган, сөзүнө да турбаган, жөн эле оозун көптүрүп сүйлөп коет деген адамдар бар го. Айды алып берем сага, күндү алып берем деп. Бирок эч кандай амалы жок. Мына ошондой. Анын үмүтү бар, бирок чаржайт. Муну мындай абалды эмне дейт? Мазмум деп койгон. Аллахым, сенин нурайымыңды үмүт кылам, бейишиңе киргим келет, сенин ыраазыңды тапкым келет, сени жакшы көрөм, мындай деп жайгарып берет да. Бирок эч кандай амалы жок. Главный жүрөгүм таза болсун дегендер. Эч кандай себеп, үмүт десе Аллахтын ырайымына үмүт кыла турган кадамдары жок. Бейишке алып бара турган себептери жок, амалдары жок. Кур үмүт. Эгерде ошол адам Аллах Таалам жөнүндө ою чырайлуу болгондо амал кылмак. Жана кош көңүл адамдар бар. Байкасаңыздар, кээ бир адамдар бири-бирине мамиледе кош көңүл мамиле кылат. Ал чынчыл адам эмес. Чынчыл адамдар сезилет мамилесинен. Жылуулугу, сөзү, ошол пунктуалдык деп коет, убадасына тургандыгы, күйүп бышкандыгы, чынчылдыгы бүт адам мамилеси сезилип турат. Анан кош көңүл адамдардыкы да билинип турат. Салкындык көп жактан билинет, эми аны айтпасак деле. Эми аламдардын Роббиси сансыз не деген жакшылыкты адамга берди. Анан Кудайды алдап, ушундай сөздөрдү айтып, буйруктан качып, тыюудан качып,
напсисине качып, шайтанга качып, ар сөздүн башын сүйлөп, жаш баланы алдагансып, ошондой пайгамбардын жолунан качып, анан мен момун мусулманмын деп жүргөн адамдар оору эмен деп эмне, ким оору болот? Мындайларды дарылаш керек. Оору дегенде көп адамдар ойлойт, кээде жин кирип кеткен, кээде маалыматтык оору да жаман, адам кирип кетет мээсине. Вроде акыл эси ордунда, сүйлөгөнү деле ордунда, бирок келечегине өзүнүн бактысы үчүн күрөшпөйт. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам не деген? Акылдуу ким деп сураганда, бул да сохих хадисин, акылдуу адам өзүн өзү эсеп кысап кылып, өлүмдөн кийинкиге даярдык кам көргөн адам. Ал эми алсыз адам ким дегенсе, алсыз жана кайдыгер бош шалак адам бул өзүнүн напсисине ээрчиген. Напсис эмнени кааласа ошону кыла берет да. Анан аягында эмне? Аллах жөнүндөн жакшы ойдомун деген да. Амалы шалак. Алланын ырайымына да жетким келет, бейишине да киргим келет, баарына мен да бактылуу болгум келет дейт, бирок бактылуулуктун кадамдарын жасабайт. Алла сактасын. Шейх Солих Фаузан да хафизахулла, мына ушул адашкан адамдардын сөзү жогоруда айтылды. Алар күнөөлөргө түшүп, күнөөлөрдөн кайтпай, балки мактанышып, биз Аллах жөнүндө жакшы ойдобуз, Аллах бар биздин күнөөнү кечирет. Ошондон биз бул амалдарды улантып жүрө беребиз. Себеби биздин оюбуз тунук, оюбуз Аллах жөнүндө чырайлуу. Эгер Аллах бизди кечирет деген ойдо болсок, ал кечирет деген. Ушинтип шайтан алат. А сен коркуп берсең, Кудайдын тозогу бар, Кудай азаптайт, Аллах азаптайт, бул деген чоң күнөө десең, сени азаптап салат наоборот. Наоборот, оюңду түздө. Жүрө бер, бул дүйнөдө бир келгенден күлүп жайна. Жашоосак экинчи келе бербейт деп ушинтип койду, Кудай сактасын. Куфур сөздөр сүйлөп койду. Кандай жашоо экинчи келе бербейт? Адам өлгөндөн кайра тирилет. Күлүп жайнап ал, Кудай кечирет, ырайымдуу, мээримдүү деп адамдар кайра адам шайтандарга. Ал эми ою тунук адам, Аллах жөнүндө жакшы ойлогон адам, менин соопторум текке кетпейт, амалдарым текке кетпейт, Аллах жөнүндө мен жакшы ойдомун деген адам солих амалдарды аткарат, арамдардан оолак болот, жакшылыкка бет алат, жамандыктан таштайт. Мына ушундай адамдын ою да туура, амалы да туура. Себеби ал адам туура ойлогондо бактылуулуктун себептерин, амалдарын жасап, Аллах Тааланын ырайымына бөлөнөм деген адам, чынчыл адамдын амалы ушул деп айтып. Ал эми алсыз адам, кылбаган адам, анан кур үмүт кылып жатып алып, мен деле мындай болгум келет, тигиндей болгум келет деген эки башка да. Биз мурунку сабактарда айтканбыз, бул дүйнөдөгү закономерность дейт го, мыйзам ченемдүүлүк мындай. Ак, кара, өйдө ылдый адамдар баардыгы макул боло турган эрежелер бар. Эч ким аны четке какпайт. Иштесең тиштейсиң, алма быш оозума түш десең болбойт. Аракетиңе берекет деген баардыгы бириккен сөздөр бар белгилүү. Ошол акыреттики деле ошондой эле. Акыретке келгенде бир фантазияга, бир жомокко, ана бир кур кыялга таянба. Бул дүйнөдө деле ким аракет кылса, окуйм деген адам окуйт, аракет кылам деген адам аракет кылат, жаттайм деген жаттайт, иштейм деген иштейт. Анан жөн эле потолокту карап, алма буш оозума түш десең, эч нерсе келбейт, эч нерсе болбойт сага. Сен алсыз бойдон каласың, кур үмүттө, өзүңдү алдаган бойдон каласың. 30-ка 40-ка 50 келсең деле эч нерсе үйрөнбөй өтүп кетесиң. Ушуну ажиз деген пайгамбар керек болсо пайгамбар күндө дуа кылган. Билесиздерби? Эң корккон нерсеси болгон. Бул да Бухари келген хадистер. Не деген? Аллахумма инна аузу бика минал хам вал хазан. Аллахым мени сарсанадан, кайгы-ападан сакта. Вал ажз вал касал. Жалкоолуктан жана алсыздыктан деген. Экөөнү кош айткан. Ажиз деген бул коркмушту мындай да, билип туруп, билесиң могу жакшы экен, бирок кылбайсың да. Ажиз, билесиң ошону туруп жасагандан белиңде, денеңде тартпайт. Вал касал, жалкоолук, вал ажз, алсыздык, вал бухл, сараңдык, вал жубун, коркоктук жана оор карыстан жана адамдардын үстөмдүгүнөн деп пайгамбар алейхисалам дайыма сактанып жүргөн. Кайгы-апа, сарсана, алсыздык, жалкоолук, сараңдык, коркоктук, оор карыска батып калуу жана адамдардын үстөмдүгү деген бир адамдын алдында кор болуу, Кудай сактасын. Ал эми чын эле алы жетпеген адам бар. Ал айыпталбайт. Мисалы, 2 бут иштеген адамды туруп намаз оку деп айта албайсың. Отура албаган адам жатып намаз окуп атса, отур оку дебейсиң. Ал маселе. Ал андай алсыздыкты айтылбайт бет. Алсыз деген ден соолугу бар, көзү бар, кулагы бар, денеси бар, ошону аткарбай жүргөн адам да айтылат. Мүмкүнчүлүгү бар болуп туруп, амалдарды жасабай жүргөн адамды айтат. Аксытасын. Кийинде угуп каласыздар да, ушундай сөздөрдү. Главный оюң таза болсо болду. Аллах жөнүндө жакшы ойлон. Жүрөк таза болсо болду.
жашоодо деле адамды ушинтип сен жөнүнөн оюм чырайлуу, сен жөнүнөн оюм таза, сен жөнүнөн оюм тунук деп сөзүнө турбаса, сени убара кылып атса, бир нерсени келишип алып кайра аткарбаса, кандай адам айтат? Кандай мамиле кыласың ошол адамга? Бул адамбы өзү кандай дейт да, адам таң калат да. Өзүнө келгенде адам мээси жакшы дейт. Аллах таалам келгенде эмне боло береби мунун баары? Ошол мушриктерди айыптаган. Мына силердин ушундай бир аятта айтат, оюңар силерди куртту деген. Ардакум деп келет. Ушундай жаман оюңар, вадаликум доннукум лази дононтум бироббикум ардакум. Эмне деп бойлошкон алар мушриктер бирөө биздин мындай купуя кылгандарыбызды Аллах көрбөйт. Же Аллах таалам биз жөнүнөн буга маани деле бербейт, же бол кээ бирөө укпайт, же көрбөйт деген ой болгон. Фуссилат сүрөсү 23 аят. Аллах таалам айтат: "Эй, силердин ушундай жаман оюңар силерди куртту" дейт. Аллах жөнүндө жаман оюңар силерди куртту. Фасбахтум минал хасирин. Мына ошондон кийин силер бактысыздардан болуп калдыңар дейт. Эмне деп ойлогон? Кээ бирөө ойлогон өлгөндөн кийин тирилбейбиз. Кээ бирөө ойлошту, өлгөндөн кийин Кудай таалам жөн эле кечирип коет бизди. Кудай таалам көрбөйт, же укпайт, же маани деле бербейт. Кыла бер билгениңди деп. Ушундай оюңар силерди куртту деген. Фуссилат сүрөсү 23 аят. Ошо адамдын ою бузулганда амалы бузулат, мамилеси бузулат. Аллах таалам баарыбызды оюбузду туураласын, оюбузду тунук кылсын. Аллах таалам жөнүндө чырайлуу ойлонууга жардам берсин. Бул дагы бир оору экен. Ушундай оорудан Аллах таалам бизди сактасын. Алсыздыктан, жалкоолуктан, кайгападан, сарсанадан, оор каргыска батып калуудан, адамдардын үстөмдүгүнөн, сараңдыктан жана жалкоолуктан, коркуктуктан Аллах таалам баары сактасын. Ушул өзүнүн хадисинде айткандай: "Аль-кайис мандана лима ба'дал маут". Акылдуу адам өзүнүн бараткан жагына, өлгөндөн кийинки кам көргөн адам дегенге насип кылсын. Ал эми жанантип кур үмүткө таяна алгандардан Кудай сактасын. Кур үмүткө амалы жок, сөзү бар, үмүтү бар, бирок амалы жок. Аллах таалам жөнүндө жаман ойлогондон сактасын. Саллаллаху таала аля хайр халкихи ва алихи ва сахбихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.